Бабанов Кыргызстанга кайсы күнү келерин айтты. Саясатчы Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга 3 күндөн кийин учуп келерин айтты. Бул туурасында Facebook баракчасында бөлүштү. Күндү кечиктирбей мен үчүн эң сүйүнүчтүү болгон кабарды сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Бишкекке учканга билет сатып алдым. Кудай буйруса ушул ишембиде 13 апрелде саат 14:50 Кыргызстаныма учуп келем. Сиздер менен жүз көрүшүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатам. Жакында көрүшкөнчө кымбаттуу элим, деп жазган Бабанов. КСДП Атамекенден Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн тосмодон алып салууну суранды. Бул тууралуу социалисттер билдиришти. Алардын маалыматында Атамекен партиясынын кеңсесине Кыргызстан социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү келишип, экс-президенттин сүрөтүн алып салууну суранышкан. Атамекен партиясынын Бишкектеги кеңсесинин алдында Алмазбек Атамбаев сүрөтү илинип, анын астында камалсын деп жазылган. Атамбаевдин гана эмес, Индира Жолдубаева, Абдулсегиз Баевдин дагы сүрөттөрү коюлган. Партия аларды дагы жоопкерчиликке тартууну талап кылышат. Сүрөт алынбайт жана биз Атамбаевди жоопко тартылышын талап кыла беребиз, деп айтты Атамекен партиясынын өкүлдөрү.